канчага алдыңыз? Басы канчага түштү ушул үйдүн? Саламатсыздарбы? Биз ушул Самара Нарматова жетектеген KJ недвижимость компаниясына 19 августта кайрылганбыз. Ошол эле күнү договор түзүп, биз менен ошо 19 августтан баштап Зүлфия иш алып барды. Кече 15 октябрда сделкабыз болду. Биз кайрылганда мен эки кызым менен документтерибиз менен тапшырганбыз. Одобрение аз убакыттын ичинде келди. Бирок менин документтерим кээ бир нелери туура такталышы туура баягы болбогон үчүн мындай кичине узарып кетти. Бирок Кудайга шүгүр, кече сделка болуп өттү. Эмне демекчимин? KJ недвижимость компаниясына терең ыраазычылыгымды билгизем. Негизи эле эң оңой иштин өзү жок. Кече өзүм күбө болдум бул нерсеге. Силерге чоң рахмат, Зүлфия. Айрыкча сага. Иштериңе ийгилик. Дайыма алдыда болуп, окшогон мекендештериңерди ушинтип бөтөн эл мекендештерге бул нерсенин, бул процесстен баардыгынан көзүң көрүп, өзүң өтмөй сайын, может, кээ бир мекендештер ишенбеши мүмкүн да. Бул баардыгы чындык. Негизи KJ недвижимость компаниясында аябай өзүнүн ишин так билген, өзүбүздүн уул кыздарыбыз иштейт экен. Мына Зүлфия документти тапшырып койсоң эле болду деген ал чынын айтканда туура эмес экен. Ал документтер менен иштеп, ушу одобрение алып, канчалаган эмгек керек экен бугачы. Сунуштайм дагы өзүңөрдүн үйүңөр болсун. Ушу KJ недвижимость компаниясына терең ыраазычылыгымды билгизем. Амансыздарбы мекендештер, дагы бир кыргыз мекендешибизди турак жайлуу кылдык. Сделкасы 15 октябрь кечээ күнү Транскапитал банкта болуп өткөн. Бүгүн дагы бир аз документтери калган МФЦге тапшыруу үчүн ошонун документтерин тапшырып, азыр толук түрдө документтерин бүтүрдүк десем болот. Айгүл эжекебиз бизге өзү айтып кеткендей эле, августта кайрылган. Турак жай алганда эки жактан тең аракет керек. Себеби бизден кызмат, сизден аракет. Себеби документтериңиз биринчи очередь так, даяр болуш керек. Айгүл эжекени айтсам, эки кызы менен кайрылган, турак жай алабыз деп документтери так, дайын болчу. Бирок ошо Айгүл эжекебиздин документтеринен бир аз күтүпкөнгө туура келди. Сентябрь, октябрь болду. 2 ай деген бул турак жай алуу үчүн жакшы эле срок. 2 айдын ичинде дагы алуу мүмкүн. Процесстерди айтсам, одобрение бат эле чыкты. Турак жай көргөндө дагы баягы Айгүл эжекебиздин үй бүлөсү, кыздары үйдү тандаганга даяр турушкан. Болгону 2 үй көрдү. 2 үйдүн бирөөсүнү
тандап ушинтип алышты. Үй жөнүндө айтсам, Люберцеде жайгашкан. Эң жакынкы күндөрдө Кудайым насип кылса үйүнө дагы барабыз. Үйү сонун, уютный, 40 квадрат метр, ремонту менен саткан продавец дагы аябай жакшы таанышып сүйлөшүп калдык. МФЦнын начальниги экен. Ошол мекендештер турак жай алуу мүмкүн. Үйгө барганда дагы үйдүн обзорун көргөзөбүз. 7 миллион 400гө түштү. Айгүл эжекебиз 500 миңдей берди. Ошол баягы ставка бийик, 30 жыл төлөгөн бул өтө эле көп деген мекендештерге эгерде сиздер туура төлөсөңүздөр, шартыңыздарга карап алсаңыздар, албетте анча жылга калбайсыздар. Болгону аракетиңиз кылып, ипотека алгандан кийин туура төлөсөңүз, жок дегенде сиздин аракетиңиз менен 7-8 эң сонун кетсе 5 жылда дагы төлөгөнгө мүмкүн. Себеби канча жыл квартирада жашаганыңыз менен эч бир дагы хозяин же собственник сен ушунчалык жыл жашап койдуң, мен сага арзандатып берем дешпейт. Көтөргөнү көтөрүлөт, өзгөргөндө эле азыр акыркы учурда аларда өткөргөндө баардыгы эле айтып келет. Биз квартирада жашайбыз, канча төлөйбүз десе дагы мына бул жылы коммунальный услуга көтөрүлдү же бул көтөрүлдү деп квартплатты дагы көтөрүп келди. Анын ордуна акча чогулта албагандан кийин мүмкүнчүлүк бар азыр Кыргызстандын жарандарына ушинтип ипотека жолунда деле алып турак жайлуу болсоңуздар болот. Эгерде сиз дагы Россия аймагында турак жай аламын же оюмда бар, аракет кылып көрөйүн десеңиз, биздин компания менен аракет кылып көрүңүз. Сизден аракет, бизден кызмат сөзсүз түрдө колубуздан келишинче жардам берип, сизди турак жайлуу кылганга аракет кылабыз. Ачкыч тапшыруу үчүн келдик. Бүгүн октябрдын 27-си, Люберцы, улица Барыкина. Эжекени күтүп атабыз. Дагы риэлтору Самара. Үйүнүн ичине кирип дагы обзор кылабыз. Күтүңүздөр. Такси келиптирби? Жок эй. Амансыздарбы, урматтуу мекендештер? Биздин агенттик аркылуу бүгүн дагы кезектеги кардарыбыз өзүнүн үйүнүн ачкычын алып отурат. Кардарыбыз аябай сонун батирдин ээси болду.
бүгүн ачык тапшырамын. Жана ошондой эле экран артында биздин мекендештерибиз үй алат элем, кайсы агенттикке кайрылсам, кантип үйлүү болом деп ойлонуп отургандарга бүгүн кардарыма көптөгөн суроолорду узатабыз. Буюрса Зүлфия менен биргеликте сиздин ачыкчыңызды тапшырайын. Чоң рахмат. Ак өргөңүз ак жолтой болсун. Ар дайым үйүңүздө жакшылыктар болсун. Кандай ой максатыңыз болсо баардыгы орундалсын. Биздин баягы суроолорду сизге узатайын. Үйдүн баасы 7 миллион 400 түштү. Үй канчанчы жылы курулган? 2017 жылы. Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Бул сделканын башынан айтайын. Бул кардарыбыздын эмнесинен башталган сделкабыз болсо 15 октябрь болуп өткөн. Сделкасын мен өткөргөм. Айгүл эжеке менен чогуу болгонбуз. Айгүл эже, үйүңүз жөнүндө айтып кетиңиз. Канча үй көрдүңүз? Биз негизи үй тандаш деле оңой эмес экен. 2 күн катар тандадык. Негизи болгону 2 эле үй көрдүк. Бул үй биринчи эле көргөн үйүбүз. Ушул үйгө токтолдук. Сразу эле көргөндө эле өзүбүзгө жакты. Мындай тегереги, айлана тегереги, жаңы домдордон баардык условиясы бар. Ушул үйгө келип токтолдук. Одобрениябыз бир канча күн күттүк. Ошондо бул моменттер аябай маанилүү. Ар бир кардардын одобрениясы, сделкага чыгуусу ар башка болот. Айгүл эжекебиз 2 кызы менен кошулуп одобренияга жибердик. Эске алуу үчүн элсе, Айгүл эженин баардык өзүнө тиешелүү документтери так болгон. Иштин дагы бир созулган моменти болгон. Ишканасынан бир документти көпкө күтүп калганбыз. Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз, себеби баягы документтер даяр болгон. Экинчи сыпчыр ошол жумушунан күтүп калдык. Биз өзү негизи Кыргызстандын паспорту менен эле документтерибиз өзүбүз баардыгыбыз эле официально иштейбиз бул жакта. Зульфияга 19 августта кайрылганбыз. Одобрение бат эле чыкты. Где-то бир 10 күндүн ичинде эле чыкты одобрение. Просто биздин жумуштан менин бир документим жакшы неси узарып кеткен үчүн, бүтпөй калган үчүн көпкө чозулуп кетти. А так одобрение бат эле алдык. Көпчүлүк ойлойт, одобрение чыккандан кийин же чыгып эле уже үйдү баардыгына жарыя кылып, биз мындай үй баштадык деп жашаган квартирасын айтып коет, туугандарына айтып коет. Үй алдыга келгенде эч ким айта албайт чындыгында. Биз мисалы үчүн документибизди алгандан баштап иштейбиз. Иштегенде бирок документ сүйлөп калат, документти дагы кандай болушун биз дагы алдын ала айта албайбыз. Анан мунун айткан себеби, эгерде сиздин настроюңуз жакшы болсо, үй алам деген максатыңыз түз так болсо, анда жардам бизден гана да. Анан Айгүл эжекем айткандай эле, именно документ баягы госуслуга болуп калган башка документ болобу, анан бизди күнөө эле баштайт. Силер эчтеке кылган жоксуңар, агенттер туура түшүнүп айтканымды угуп, дагы аракетин көрө берет. Ошентип одобрение алгандан кийин үй кароо процесси башталат. Үй караганда дагы баягы үйлөр дагы ар кандай болуп калат. Баардык үйлөрдү дагы алып бере албайбыз, себеби документтерин карап ал сатканга даярбы деп ар кандай риэлторлор бар. Жөнүнө көргөзүп коюп туруп, итого сделкада чалбасак бул үйлөрдү дагы алып бере албайбыз. Анан баягы үй процессин алганда албетте риэлторуңуз жакшы болсо, бул нерсе дагы көп нерсени чечет. Биздин документтерди мисалы үчүн орус дагы түшүнбөйт. Бул риэлторго келгенде дагы кээ бирке түшүнбөй баратса, келип жолугушууну уюштуруп, аларга баарын түшүндүрүп, кызыңыз менен келгенбиз. Мындай биз иностранный гражданин дегенде гана өзү саткан аял дагы өзү эле собственник экен, жалгыз МФЦде иштейт, силердин документиңерди билем деп анан ушул үйгө урунганбыз да. Канча күндө сделкага чыктык эжеке? Сделкага одобрение болгондон кийин бат эле чыктык. Сделкага квартираны тандагандан кийин 10 күндүн ичинде чыктык сделкага. 15 октябрда сделкабыз болуп өттү. Ошо эми бүгүн болсо мынтип үйүбүздүн күлүшүн алып отурабыз.
Төлөмдөр жөнүндө да айта кетсеңиз, айына канчадан туура келди? Себеби биздин мекендештерибиз неге төлөмү жөнүндө айтпайсыңар? Айына канчадан төлөп атат деп, балким төлөшүп коюп тургандар да чыгып калабы деген ойдомун. Именно төлөм жөнүндө неге жазбайсыңар? Неге бекитесиңер дейт. Бирок негизи туугандар, биз баягы эчтекени бекитпейбиз, болгон эле ачык эле айтабыз. Үй алууга даяр болбогон адамды акчасын берип, бар үй алып ал десең дагы албайт да негизичи. Анан үй алууга даяр болгон адам антип бирөөнүн төлөмү да кызык эмес ал адамга. Бирөөнүн канчадан алган, каерден алганы да кызык эмес. Өзү ала турган жерди билип, өзүнө төлөмүнө карап, анан аракетин кылат да. Андыктан ошо төлөмдөр жөнүндө да айта кетиңизчи биздин катталыштарга. Төлөмү айына, бир айына 126 миң рубльдан төлөнөт. Эми азыр кээ бир мекендештерибиз түшүнбөстөн экрандын аркы бетинде туруп алып эсептеп бул кымбат деши мүмкүн да. Эми негизинде биз 126 миңден ушунча жыл төгөбүз деп алган жокпуз. Алыбыздын жетишинче эртерээк жабып, эртерээк төгүп, кутулганга аракет кылабыз. Ушундай ниетте алып отурабыз. Эжекебиз семьясы менен кыздары чоңоюп калган. Кыздарыңыз иштейт, Иштейт, баардык кыздар иштейт. Буюрса, ашып барса 3-4 жылдын ичинде төлөп бүткөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Анан өзүңүздөр деле ойлоп көрсөңүздөр, азыр квартирасын айтсаңыздар, айына 50 миңден төлөйсүздөрбү, 60 миңден төлөйсүздөрбү, бирок сиздер ал акчаны жөн эле воздухка төлөйсүздөр да, мындайча айтканда, жөн эле бересиздер, ал акчадан сиздерге эч кандай пайда да алып келбейт. Каалаган учурунда көтөрүшү мүмкүн, каалаган учурунда чык, менин балам келип жашайт, же болбосо башкага тапшырам деши мүмкүн. Ал көчүп жүргөндө деле баягы чарчайсың го, мисалы бир жерден бир жерге көчөсүң, жайгашасың, анан дагы бир жерге көчөсүң, андан көрө баары бир өзүңдүн үйүң болсо. Андан сырткары дагы туугандар, эң башкысы Россиянын аймагына келгенден кийин документиң так болсо, анан иш болот. Анан документти бирөөгө бересиздер, ал адам жасап келет, ал адам менен ызылдашасыздар, документин базадан чыкпай калды деп кайрылуу жасайсыздар. Мен ушундай адамдарды түшүнбөйм. Сиз өзүңүз берип атпайсызбы ошол адамга? Ал адам кайерге жасап келгенин билбей туруп берип атасыз. Анан кийин ушундай моменттер болот да, баягы документин жакшы болсо, баардык жерде мына мен өзүм үйүмдө прописныймын деп көрсөтүп коюп, кадимкидей ишиңиздерди кылсаңыздар болот да. Анан баягы жалаң эле жаман жактарын ойлой бербей, бул да болсо биздин мекендештер үчүн эң чоң мүмкүнчүлүк деп ойлойм. Себеби айтпайм, атайын бир кымбат үй алыңыздар деп, болушунча төлөмүңүздөргө жараша, өзүңүздөргө жараша үй алып, төлөсөңүздөр, документиңиздер так болсо, коркпой 3 жыл иштейсиздерби, 5 жыл иштейсиздерби, иштеп кетип атканда сатып кетсеңиздер болот. Себеби убакыттан уктурбайсыздар, акчаңыздар чогулат. Эми муну кайра айта бергенин кереги жок. Эми үй алам деген максатыңыздар болсо, төлөмдөр жылдан жылга өзгөрүп атат. Мисалы, былтыр үй алгандар менен быйыл үй алгандардын айырмасы аябай чоң. Анан быйылкы жылдыкын эмдиги жылы салыштыра алабызбы, кандай болот, аны айтыш да кыйын. Мекендештерге эмне деп айтып кетет элеңиз? Мекендештерге эмне деп айтат элем? Биринчиден, Самара Нарматова, Зульфия, силерге чоң ыраазычылыгымды билгизем. Силерге чоң рахмат. Ушундай бөтөн элде, бөтөн жерде ушундай агентство ачып, биздин көптөгөн мекендештерибизге мындай үйлүү болушуна себепчи болуп отурасыздар. Силер аркылуу мына көптөгөн мекендештерибиз үйлүү болуп отурушат. Ошон үчүн мунун баардыгы чындык. Алсаңыздар болот. KG недвижимость аркылуу үйлүү болуңуздар. Урматтуу мекендештер, баарыңыздарга сунуштайбыз. Өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдө жашаңыздар. Азыр мүмкүнчүлүктөр көп. Аракет кылсаңыздар болот. Кааласаңыздар жаңы үйдөн, кааласаңыздар эски үйдөн өзүңүздөргө жаккандай үй алсаңыздар болот. Эң башкысы өзүңүзгө жаккан, сизге күйө турган, үй алып бере турган риэлторду, компанияны тандашыңыз керек. Ушун 19 августта кайрылгандан бери биз менен Зульфия иш алып барды. Зульфияны сунуштайм. Өзүнүн ишин так билген. Дайыма мен менен ушу 24 саат бою байланышта, связьда болду. Каалаган суроолорума жооп ала алдым.
бул дагы болсо маанилүүсү мекендештер келгилер ойлойт. Болду бизди баягы үй алып бергенден кийин же болду биз келишип түзгөндөн баштап бизди унутат деп жок, биз ар бир кайрылган мекендешибизге иштин жыйынтыгы болуп ушинтип ачкыч тапшырсак биз эки эсе сүйүнүү болобуз. Кандай иш болбосун өзү негизи эле эч бир оңой иш жок. Мен мисалы үчүн мына ушу документтерди тапшырган күндөн баштап силердин ишиңер кандай кыйын экенин өзүм көзүм жетти, түшүндүм баардыгын. Тем более документ иштери. Ошо силерге дагы чоң рахмат. Самара, Зүлфия, силерге иштериңерге ийгилик каалайм. Мындан ары өсүп өнүгө бергиле. Көптөгөн мекендештерибиздин үйлүү болушуна себепчи болуп атасыңар. Ушу жакшылыктарына себепчи болуп жүрө бергиле силер дагы. Чоң рахмат силерге. KG недвижимость аркылуу үйлүү болуңуздар.